Сүрөт 18+, ырчы түгөлөрдүн ачык сүрөтү. Ырчы түгөлөр Аваз Акимов менен Айдана Деканын сууда ачык түшкөн видеосу тарап кеткен. Андан башкалар кыска сүрөт жасоого үлгүрүшкөн. Көрмандары бул жоруктарын жактырбай, катуу сындашкан. Буга чейин деле түгөлөрдүн бийлери кыналышып түшкөн видеолор көп жарыяланып келген. Ошентсе да көрмандары жеке мамилени камера артында калтыруу керектигин көп айтып жазышат. Аваз Акимов менен Айдана Декан көрмандары мындай деген билдирүү калтырышты. Туура эмес, сенин аялыңдын денесин башка эркектер көрүп жатат. Намыс барбы сенде? Ойноп тартсаң да ойлонбойсуңбу? Эркек деген аялынын денесин сулуу жерлерин жаап жүргөнгө аракет кылат. Канча деген эркектер көрүп отурат. Күнөө болот, көздүн зинасы болот. Мен Авазды жакшы тоодо чоң ойгон адепти болсо керек десем, ой адашыптырмын, шаардык эчкини алып өлдү. Аваз, уят, аял бул аманат. Сен жооп бересиң аялыңды, ар бир аракеттерин кылган иштерине. Аяштарыңар менен уялбай бир сууга түшө бербегиле акмактар. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Самара Каримова, бейиштей жерибиз бар, баркына жетели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова керемет идеялар табият койнунда ойгонорун айтты. Төө жайлоо, менин айылым Айкөл. Ушундай кооз жерде чоң ойгонум үчүн табиятка абдан жакынмын. Шаар суунун үнү, сайраган түркүн куштар, арча, бийик тоозолор, сүт, май, каймак жылкылар. Табият менен сырдашам. Керемет идеялар табият койнунда ойгонот. Чыгармачылык эргүү алам, бейиштей жерибиз бар, баркына жетели, туризмди өнүктүрүү керек дейт ырчы. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991-жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында төрүлгөн. Жеке ырчы Самара театралдык тобунун жетекчиси, 70ке чукул ырларды ырдап чыккан. Маалымат булагы, заманча кеткейжи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекерлик конторасы аркылуу сен киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.